Урматтуу мекендештер, эң жакшы болуунун себеби бул менин профессорум Шишова Ольга Ивановна дайым айтат да, 5 күнүгө жасалуучу көнүгүүнү жасагыла депчи. Мага келгендер айтат да, биз сизди YouTube'дан тааныбыз, биз сизди YouTube'дан көрүп атабыз дейт. Анан көчөдөн да биз сизди YouTube'дан тааныбыз, пандемиядан тааныбыз. Мен айтам да, мени тааныганыңыздар хорошо, жакшы экен. Бирок мен айткан нерсеңизди жасап атасыңарбы деп сурайм да. Көбүнчө мен айткан нерсени жасабайт. Кайсылар булар? Мына ошол менин профессорум иштеп, ушул нерсе бардык ордон жакшы кылат деп иштеп чыккан 5 көнүгүү. Курсакты басуу, ич менен дем алуу, тамак ичердин астында өттү түртүү, тамак ичкенден кийин колду көтөрүү жана бездерге массаж. Бездерге массаж эң сонун нерсе. Мүмкүн көп түшүнбөйттүр. Без деген эмне деп. Бизде, мен дайым айтып берем да, бизде 3 кан тамыр бар. Ну, скорее всего, 4 тамыр бар бизде. Нерв тамырчалары, кызыл кан тамырлары, көк кан тамырлары жана без тамырлары. Эми ушунун ичинен нерв тамырларында суу жүрбөгөн үчүн биз көбүрөөк айтпай калабыз, бирок булдары эң негизги нерсе болуп саналат. Демек, ичинде суюктукка айланган тамыр бар 3 тамыр экен. Кызыл кан тамыр, без тамыр жана көк кан тамыр. Кызыл кан тамыры менен бизге тамактар ташталат экен. Көк кан тамырларда бизге кайсы бир бөлүгү тамак ташып, кайсы бир бөлүгү биздеги жүргөн кереш нерселерди тазалап берет экен. Эң негизги бизде пайда болгон чыныгы эрибей калган тамактар, чыныгы бизде жашап аткан микробтор, паразиттер, гриппкилер, вирустар, ошолордон калган калдыкты без тамырлар чогултуп берет экен. Ошол без тамырлар 4 чоң тамыр менен келет деп айткан. Жакшылап ошол видеону издеп тапкыла дагы. Ошо денедеги буттан, колдон, баштан, өпкө жүрөктөн келип туруп, баары келип туруп, акырет сөөктүн артындагы көк кан тамырга коюп берет экен. Анан көк кан тамыр сыртка сийдик, заң, тер кылып чыгарат экен. Урматтуу мекендештер, биз жегенди эле билбестен чыгарганды да билишибиз керек. Чыгарганда кантип чыгып кетип атат? Сийдик менен кандай болуп чыгып кетет? Заң менен кандай болуп чыгып кетет? Тер менен кандай болуп чыгып атат? Какырык менен кандай болуп чыгып кетет? Ушунун баарын биз билишибиз керек экен. Демек, биз жегенге эле көңүл бурбастан, чыкканга дагы көңүл буруп, ошол бизден келес нерсени алып чыгып кетип аткан көк кан тамыры менен без тамырларды түртүүнү дагы үйрөнүшүбүз керек экен. Ушулардын ичинде керек болуп калган нерсени түртүп чыгаруу бул лимфа массаж деп аталат экен. Демек, күнүгө жасалуучу 5 көнүгүү. Мен ким келсе айтам, 5 көнүгүүнү жасайсыз, мен сиз менен сүйлөшөм дедим. Жасабайсыздар, мен сиз менен сүйлөшпөйм. Эмнеге мен айткан нерсени жасабайсыздар, мен сизге күйүп бышышым керек. Күнүгө жасалуучу 5 көнүгүүнү жасайсыңар. Ар бир жаран кичинекейинен баштап 1 айлыкпы, 2 айлыктан баштап ала ыйлап калабы, 3 айлыктан баштап ыйлап калабы, 100гө чыгасыңызбы, күнүгө жасалуучу 5 көнүгүүнү жасайсыздар. Ошондо сизде оору кете баштайт. Ошондо сизде кан тамыр тазалана баштайт. Демек, урматтуу мекендештер, мен сиздерге мени де таанып калуу менен токтобостон 5 көнүгүүнү жасаңыздар деп сиздерге мен приказ берип кетемин. Саламатта болуңуздар, тез соолуктарыңыз чың болсун.